Газ закондору. Демонстрациянын темасы газ закондору. Тагыраак, кайсы абалда газдын кайсы параметри турактуу сакталганын байкайбыз. 3 газ закону бар. Бойль-Мариоттун закону, Шарль закону жана Гей-Люссактын закону. Биз биринчи эки законду карайлы. Биринчи закон тууралуу айтсак, бул законду англис физиги Бойль жана өз алдынча француз физиги Мариотто ачышкан. Турактуу температурада газдын абалынын өзгөрүшү изотермалдык процесс деп аталат. Бул законду демонстрациялаш үчүн пластикалык цилиндрди колдонобуз. Бул цилиндрди поршень менен бекитебиз. Цилиндрдин ылдый жагында тешик бар. Цилиндрдин тешиги резина түтүгү аркылуу датчикке туташкан. Абанын басымын аныктайт. Поршень алдындагы абанын көлөмүн цилиндрдин үстүндө турган датчик менен аныктап алалы. Биз качан поршенди кыймылга алып келгенде, абанын басымы жана көлөмү өзгөрөт. Поршень алдындагы газдын температурасын сактоо үчүн поршенди жай кыймылга алып келебиз. Цилиндрдин дуалы жука болгондуктан, газдын температурасы сырткы абанын температурасы менен теңелип турактуу болуп кала берет. Басым менен көлөмдүн маанисин датчик эсептеп, компьютердин экранына чагылдырат. Атайын программа менен түзүлгөн экранда тажрыйбадагы басымдын көлөмдөн көз карандылыгын автоматтык түрдө көргөзүүдө. Азыр поршень ылдыйкы абалда турат. Поршень абаны кысып жана анын басымы атмосфера басымын 2 эсе басып өтөт. Тагыраак, болжол менен 200 килопаскаль болот. Тажрыйбаны баштайлы. Сиз көрүп тургандай, тажрыйбачы буроону айландырганда поршень кыймылга келип, өйдө көтөрүлүүдө. Бул учурда цилиндрдеги аба кеңейип, дароо компьютердин экранында абанын басымы поршенден көз каранды экенин көрөбүз. Басым ээлеген көлөмдөн графиктин вертикалдык огу боюнча түшүрүлөт. Ал эми көлөмдүн мааниси горизонталдык огунда. Сиз көргөндөй, графиктеги чекиттер ылдыйлап, оң тарапты көздө жылууда. Демек, бул абанын көлөмү өсүүдө, басым болсо азаюуда. Тажрыйбаны улантабыз. Тажрыйбада поршень алдындагы газдын көлөмү 3 эсе өсүп жатканын байкоодобуз. Ал эми басым канча жолу өзгөрөөрүн тажрыйбадан кийин билебиз. Тажрыйбанын бүтөөрү менен дароо экранда графиктин тургузулушу дагы бүттү. Бул гиперболага окшошуп турат. Эми биздин командадан кийин компьютердин программасы график аркылуу чекиттердин четтөөсү болушунча минималдуу болгудай гипербола чийет. Гипербола бардык эксперименталдык чекиттерден өтүүдө. Тажрыйбанын жүрүшүндө абанын басымы көлөмдөн көз карандылыгы тескери пропорциялаш экенин түшүндүрөт. Көлөм 3 эсе өстү жана басым ошончо эсе азайды. Басымдын көлөмгө болгон көбөйтүндүсү турактуу болуп калаарын түшүндүрөт. Бойль-Мариотто ачкан закондун мааниси мына ушунда. Массасы турактуу болгон газдын температурасы өзгөрбөсө, басым менен көлөмдүн көбөйтүндүсү турактуу. Биздин тажрыйбада басым жана көлөмдүн көбөйтүндүсү экрандын өйдө жагында келтирилди. Азыр болсо, кийинки тажрыйбага өтөлү. Шарльдин законун карайлы. Бул закон француз физиги Шарль тарабынан ачылган. Ал изохордук процесс деп аталат. Бул процессте газдын көлөмү турактуу болот. Азыр бул законду байкайлы. Бул орнотууда башкы бөлүк болуп, айнек банка абасы менен турат. Капкагындагы тешиктен банкага абанын температурасын аныктоочу термометрикалык датчик коюлган. Бул тешиктен жана резина түтүктөн банка басым датчигини туташкан. Кийинки тажрыйбада берилгендей, датчиктин аныктоосу боюнча газдын басымы жана температурасы компьютерге тынымсыз берилип жатат. Атайын түзүлгөн программа менен экранга бул чоңдуктардын көз карандылыгы курулуп жатат. Тажрыйбага даярдануу үчүн банкадагы абаны жылытабыз. Идишке ысык суу куюп, банканы салабыз. Банкадагы аба жылыш үчүн бир аз убакыт керек. Банканы суудан алып,
тажрыйбаны баштасак болот. Компьютердеги программаны кое беребиз дагы, муздаган абалда температура жана банкадагы абанын басымы кандай өзгөрөөрүн байкайбыз. Графикте көрүнгөндөй, абанын басымы азаюуда. Муздоо процесси болжол менен 20 мүнөт созулат. Тажрыйба бүтөөрү менен экрандагы графиктин түзүлүүсү дагы токтоду. Графиктеги чекиттер түз сызыкка жатты. Биздин команда менен компьютердин программасы бул чекиттер аркылуу четтөө четтери минималдуу болгудай түз сызык чийет. Азыр горизонталдык окто температура градуста жатат. Графикте кайра куруп, горизонталдык окто абсолюттук температура жайгашты. Бул графикте аппроксимиралык сызыкты түзөбүз. Түз сызыктын уландысы координатанын башынан өтүп жатканын көрүүдөбүз. Демек, абанын басымы жана абсолюттук температуранын ортосунда түз пропорционалдык байланыш экенин түшүндүрүүдө. Бул байланышты газдын басымынын, анын абсолюттук температурасына болгон катышына жазсак болот. Эгерде газдын көлөмү өзгөрбөсө, Шарль ачкан газ закону мына ушуну түшүндүрөт.